Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен өлкөдөгү акыркы жаңылыктар менен мен Бурукча Абылабекова тааныштырам. Акыркы күндүн алдыңкы темасы Алымкадыр Бейшеналиев болду. Кайсы тарап каралып жатканы белгисиз, бирок калк эки ажырымга келип катуу талкууга киришти. Бири Бейшеналиевдин былыктары деген темада кеңешчиси өкүмдүн мамилесин айтса, экинчиси реформатор деп жактоодо. Ал ортодо Бейшеналиевдин 3 орун басары министрди кызматтан алуу боюнча пресс-конференция берип үлгүрдү. То есть только передано в суд? Передано в суд или идет расследование? Расследование. Только расследование. Его вызывали уже на допрос? Я не знаю, он же честно. Так, что он сказал? Он погиб же не видел вас. Президенттин ишенимдүү министри мен деген министрдин тагдыры кандай чечилет? Өзү иш сапардан келгенден кийин ачыкталар. Президент көз кайнатып атабыз. Көз кайнатып атабыз, андан башка ким берди? Айтмакчы, Бейшеналиевди колдогондор митинг өткөрүп, анын кызматта калуусун талап кылышты. Анан ушулар ушинтип туруп кече ушундай шоу эметип атат. Эми ашакта деген бул келин менен жүрөт, тини менен жүрөт. Ой, эркектик сыяңар барбы? Эркекпи жүрөтсүн, эмне болмок эле? Ты что творишь, черт лохматый? Я понял по твоему тону, что этот эго – мутный тип. Чаткалда окуучулар сабак өтүп жаткан учурда мектептин ышыгы урап түштү. Алтындын кени болгон Чаткалда түзүктүү мектептин жоктугу албетте күндүн көйгөйү. Мындай абал жаралбашы үчүн тийиштүү бийлик өкүлдөрү Чаткалга барып сый эле көрө бербей, анча-мынча имараттарды да көрүп турса ашыктык кылбас. А нам все пофигу, ля-ля. Кече эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровду абдан башкача тосуп алган Мысык көлдүн губернатору Алтынбек Сулайманов Монголиядан келген губернатор менен жолукту. Чоңдорду чөт-чута тосууга көнгөн Сулайманов мындай өтө жөнөкөйлүктү карманды. Туура кылат, монголдорду өзгөчө тосуп алгандай Ысык көлгө келишмек беле. Көлдүн сыйын чоңдор көрсө жетет да. Я не такой. Да. Мы оба не такие. Да, Конечно, да. Кыргызстанга элдик курултай керек экен. Бул тууралуу Мыйзам долбоорун жумушчу топ менен биргеликте Чолпонбек Абыкеев президенттин буйругу менен иштеп чыккан. Натыйжада Абыкеев абдан катуу айтышка кабылып, аталган Мыйзам долбоору комитетте да өтпөй калды. Бардыгы эле чыгып алып, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө дейт. Элдик Сиз көпүрө десе бул образдуу айтылган сөздү жаңылышады, мен образды айтканым жок, мен сиздин сөзүңүздү менен суунун эки жегине салынган көпүрөдөй ойлоп алдыңыз окшойт. Андай эмес. Анда мыйзамды жазбай эле коюңуз эгер мен ошондой да ойлоду. Мен болду суроом жок, сөзүңүздү токтотуп коюң.